ичиңне сонун дүкөн турбайбы? Баары бар экен эй. Кара. Италиядан келген кесме. Сужук. Чучук эле десең. Түрктөрдүн сужугу да амайт. Жага. Сен момдайлар жасай аласыңбы? Бимар турганда эмне кыласың жасатып? Кайсыл жактан соода кылууну аял заты билет. Рамазан айы да кирип келди. Рамазан айында Аллага шүгүр, чексиз шүгүр айтайык. Себеби былтыркы Рамазандан быйылкы Рамазанга чейин жетпей калгандар бар. Эмки Рамазанга чейин ким жетет, ким жетпейт аны билбейбиз. Ошон үчүн учурдан пайдаланып ушу бул Рамазан айын кечиримдердин айы, бул Рамазан бул зекет берүүчүлөрдүн айы, бул Рамазан жакшы кылуучулардын айы. Урматтуу туугандар, неге биз туугандар деп айтып жатабыз? Себеби Куран бул Алланын китеби, Куран бул Алланын акыркы китеби, Куран бул Алланын сөзү, Куран бул Алладан келген нур. Ошол Куранда Аллах Таала айтат, ыйман келтиргендердин бардыгы бир тууган дейт. Бир тууган болуш үчүн биз бардыгыбыз бир областтан, же бардыгыбыз бир шаардан, же бир жерден болушу шарт эмес экен да. Сиздин жүрөгүңүздө ыйман бар, биздин жүрөгүбүздө ыйман бар, биз бардыгыбыз бир тууганбыз. Эми бир тууган ушул Рамазан айында биз анча-мынча бир туугандар менен бет карашпай жүргөн болсок, анча-мынчалар менен капалашып жүргөн болсок, анча-мынчалар менен катташпай жүргөн болсок, биз аларды Алла үчүн кечирип, кичипейилик кылып алардан кечирим сурайлы. Аллах Таала кечиримди жакшы көрөт, таза жүрөктү жакшы көрөт. Рамазан айынга таза жүрөк менен кирейик туугандар. Пайгамбарыбыз бир жолу бул хикаят сакой узун окуяда келет. Силерге бейиштик адамды көргөзөйүнбү деди. Ал бейишикке кирип келди. Кирип келгенден анын артынан башкалар да барып көрдү, айтты. Пайгамбарыбыз сизди бейиштик адам деди го, бирок сизден андай деле амал көрүп турган жокпуз. Сиздин эмне амалыңыз бар десе ал айтты. Мен кечинде жатканда бардыгын кечирип жатам деди. Бир туугандарымды кечирип жатам, досторумду кечирип жатам. И башкаларга кем мен туура эмес иш кылсам, алардан дагы кечирим сурап жатам деди. Ошон үчүн туугандар, Рамазан айында келгиле, жүрөктү тазалайык. Пайгамбарыбыз айткан, денеде бир үзүм эт бар деген. Ошол нерсе таза болсо, бардык нерсе таза болот. Туугандар, жакын келип укалал жүрөк, назар салып укалал жүрөк. Жүрөк оңолсо адам оңолот, адам оңолсо алам оңолот. Жүрөк бузулса адам бузулат, адам бузулса алам бузулат деген туугандар. Ошон үчүн туугандар, биз туугандарыбыздын ортобузда мамилебиздин бузулуп жатканын себеби биздин жүрөгүбүздүн бузулуп жатканын себеби. Напсибиз бизди бузуп жатат, шайтан бизди бузуп жатат. Ошон үчүн арзыбаган дүйнө үчүн, арзыбаган нерсе үчүн туугандар менен туугандарды соттошуп жүргөндөрдүн көрүп атабыз. Бул берекени кетирет, бул ынтымакты кетирет, бул тууганын ортосунда болгон мухабатты кетирет туугандар. Ошон үчүн туугандар, пайгамбарыбыз айтты, өмүрүңдүн узун болгонун кааласаң, өмүрүңдүн берекелүү болгонун кааласаң, өмүрүңдүн нурлуу болгонун кааласаң, анда сен туугандарың менен жакшы мамиледе болгун деди. Туугандарың менен жакшы мамиледе болгун, туугандарың менен жакшы мамиле кылгын, туугандарың менен жакшы жерде отургун, туугандарың менен жакшы сөздү сүйлөгүн деди. Өмүрүң узун болот дегендин мааниси өмүрүң берекелүү деп койгон. Аллах Таала тагдырда жазып койгон, 80 жашка чыга турган болсо 80 жаш казык кагылган. Бирок ошол сен туугандарың менен жакшы мамиле кылыштын себебинен Аллах Таала сенин жашооңо береке берип коет. Кимдин жашоосуна береке болгузун келсе, кимдин жүрөгүндө тынчтык болгонун кааласа, кимдин өмүрү мындай берекелүү болгонун кааласа, анда бул туугандар менен жакшы мамиледе болсун дейт. Бул өмүр ушундай экен туугандар, өмүр күндөн күнгө узарбай эле күндөн күнгө кыскарып атат. Туугандарыбыз да картайып баратат, туугандарыбыз да кетип атат. Бул тууган ушундай эле өмүрдө экен, бир келсе кайда кетпейт. Тууган табылбайт. Бир энеден туулган, бир нерседен туулган, сага тууганың күйгөндөй, сага тууганың дуа кылгандай, башка сага эч ким күйбөйт. Бирок ушул айда эжелер менен сиңдилер бет карашпай жүрөбү? Бир тууган менен ага менен ини бет карашпай жүрөбү? Алланын ыраазычылыгы үчүн туугандар, бири-бирибизди кечирип коелук. Бири-бирибизге дуа кылайык, туугандарыбызга айылыбызда бар элек болсок, айылыбызда туугандарга барайык, ошолорду ооз ачканга чакырайык. Бул ай ушундай жакшылык тарата тургандын айы, ушул ай оңоло тургандардын айы. Ушул айда шайтандардын бардыгы кишенделип, напсилердин бардыгы кишенделип, текеберчиликтердин бардыгы жок болуп, туугандар менен жакшы мамиле боло турган ай. Ошон үчүн туугандар, мынакей биздин
Кыргыздар дагы биздин бири-бирибиз менен тууганбыз. Ооз аштырайык, өзүбүз деле өлө жегенче, жарылганча жей бербей, башкалар менен бөлүшүп жеп, колубуздан келсе айылыбызга ооз аштырайык, колубуздан келсе областыбызга ооз аштырайык, андан да арткан болсо Кыргызстаныбызга ооз аштырайык туугандар, туугандык мамилени оңдойлук. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда береке кетип калып атканын себеби туугандык мамиле бири-бири менен үзүлүп атканын себебинен дейт да. Ошон үчүн туугандар кимдин тууганы менен бет карашпай жүргөн болсо, тууганы менен мамиле кылбай жүргөн болсо, келгиле туугандар. Бир Рамазан айында жүрөктү кенен кой берип, жүрөктү мындай тазалап, туугандарыбыз менен жакшы мамилеге аракет кылганга колубуздан келишинче бардыгыбыз ошол жүрөктү тазалап, туугандарыбызга азыр телефон чалып, туугандарыбыздан кечирим сурап, мамилени оңдогонго аракет кылайык. Биз дагы өзүбүздөй 3-1 тууганбыз. Өзүбүз аганы көрүп ине өсөт дегендей, бир тууганыбыздан көп нерсени үйрөндүк. Бир тууган бул ушундай нерсе, эгер ал бир тууган ошо акыйкат жолдо болсо, Алланын жолунда болсо, бир эле сенин бир тууганың сенин өсүп баратканыңа, сенин ийгиликтүү болуп баратканыңа көз артпайт. Ага хасат кылбайт, ага көрө албастык кылбайт, ичи тарлык кылбайт. Бир тууган сага ушундай көпүрө боло турган, сага жардам бере турган, сен кийин ушундай Алла үчүн бир тууган болгондор даже кыяматта бири-бирин сурайт экен. Мен ушундай бир тууганым бар эле. Мен бир тууганымды сен Алла үчүн бир туугандык мамиле кылган болсоң, мен аны чыгарып берем деп айткан элең. Менин иним көрүнбөйт го, менин агам көрүнбөйт го, менин эжем көрүнбөйт го деп бир тууган бири-бирин издейт экен. Туугандар, ошон үчүн бир туугандар бири-бирибизди издей турган туугандардан болоюк. Азыр убакыт жок болуп атат. Тууганыбызга бөлүшкөнгө биздин байлыгыбыз жок болуп атабы же убактыбыз жок болуп атат. Негедир туугандарыбыз менен беришпей атабыз, алышпай атабыз. Бир күн келет, сен тууганыңа берейин дейсиң, тууганыңа зияратка барайын дейсиң, тууганыңа убакыт бөлөйүн дейсиң, сен убактың болот, бирок ал кезде сенин тууганың болбой калат да. Көрүп атабыз. Алла жолунда умрага барып келдик. Умрадан канча көз жашын төгүп, агамды сагындым, эжемди сагындым, бир тууганымды сагындым, аттың ал өтпөй кеткенде мен кечирим сурап калмакмын, мен жакшы сөзүмдү айтып калмакмын деп айтат. Бирок ал кезде уже кеч болуп калат. Сөзүмдүн аягын бир окуя менен сиздерге аяктап берейин. Бул болгон окуя ушундай бир айтат. Мен өзүм жана иним бар эле дейт. Өзүм жана иним бар эле. Биздин колубузда эч нерсе жок эле. Мектеп убактыбыз башталып калып, атам бизге кийим алып келгенди кетти дейт. Бирок жанымдагы иним айтты дейт, атам мага да кийим алып келет эди дейт. Бирок ооба сага да кийим алып келет деп мен айттым дейт. Автобусту күтүп отурабыз, бир тууганым жанымда. Бирок атам келди, атамдын колунда акча жок эле. Атам мага кийим алып келиптир, бирок иниме кийим алып келбептир дейт. Бирок иним менин кийимди көрдү дагы. Мейли байке, сизге буйрусун. Бирок мен бир жолу сиздин кийимиңизди кийип көрөйүнчү, жаңы кийимди дейт. Мен оңбогор напси ошол кийимди менден кыскандырды дейт. Мен айттым дейт, сен кир кыласың ал кийимди, сен кийбе деп айттым дейт. Андан кийин мектепке кеткенден кийин дагы келсе айтты, байке, мен дагы мектепке барам, ошого чейин мен бир кийип көрөйүнчү деп менден суранды. Мен айттым, жок дедим дейт. Сен бул кийим сага чоң, сага шым чоң келет, сага чак келбейт деп айттым дейт. Анан 3-күнү күнү жанымды койбогондон айттым дейт. Мен эртең мектептен келем, сен ошого даярданып тур, ошол кезде сага берем дейт. Инимдин кубанычында чек жок дейт. Сүйүндү, мен байкемдин кийимин кийем, байкемдей болгузу келем деди дейт. Мен мектепти көздөй кеттим дейт. Мектепке баргандан кийин директор кирип келди дагы агайга бир сөздү айтты дейт. Анан кийин агай мени көздөй карады дейт. Мен ойлодум дейт, оңбогур иним дагы бирдекени ойлоп, эртерээк мен үйгө келип кийимимди кийейин деп ойлоду окшойт дейт. Бирок агай мени кайрат кыл деди дагы сыртка чык деди дейт. Үйдү көздөй бараткан болсом, эшиктин алдында боз ит ийилип турган экен дейт. Эмнегедир жүрөгүм коркуп кетти дейт. Мындай карасак дейт. Иним мени мектептен качан келет, агам менин бир тууганым келет деп күтүп, сүйүнүчтөн күтүп турган экен дейт. Мени келатканда ошо жолдо күтүп турган экен, жолдун арка бетине жүгүрүп өтөм деп мектеп жакка машина коюп кеткен экен дейт. Аттиң деп бирок менин арман кылганым дейт. Мен инимди ошол кийимимди неге бербей койдум? Ошол неге көңүлүн карабай койдум? Неге көңүлүн көтөрбөй койдум? Ошол кийимимди убагында берип койсом болбой беле деп көз жашымды төктүм дейт. Канча аракет кылдым, кийимди бергим келди, жытын жыттагым келди, бардык нерсени кылгым келди, бирок кийимимди берейин десем, азыр кезде иним жок дейт да. Бу менен айтайыр деген тууганым кандай эле ошол агасы кийимин бербей койгондой, биз тууганыбызга убактыбызды бербей атабыз. Кандай эле ошол агасы инисине жакшы сөзүн айтпай койгондой, биз туугандарыбызга жакшы сөздү айтпай коюп атабыз. Кийин азыр тууганыбызды кучактап ыйлабасак, тууганыбызды кучактап, биз өзүбүздүн ичибиздеги сүйүүбүздү билгизбесек, сый урматыбызды билгизбесек, биз тууганыбыз өлгөндөн кийин боз үйдү кучактап ыйлагандын анын эч кандай пайдасы жок экен тууган.
эгер сен тууганыңды жакшы көргөн болсоң, азыр тууганыңды кучактап ыйлап кал. Тууганыңды кучактап сен арзу муңуңду, ичиңдеги нерсеңди айтып кал. Тууганыңды жакшы көрөт экениңди, сезимиңди билгизип кал. Bir gün келет сен билгизейин дейсиң. Bir gün келет сен тууганыңды кучактайын дейсиң, тууганың жок болот туган. Ар бир жан өлүмдүн дамын татат дейт. Өлүм күттүрбөйт, өлүм айттырбай келет, өлүм отурганда келет, орозо кармап атканда келет, жатканда келет, качан келет билбейсиң сен. Сен жетишпей калышың мүмкүн, ошон үчүн бүгүн бар, азыр телефон чал тууганыңа. Ошон үчүн туугандар келгиле. Бүгүндөн баштап Алланын ыраазы үчүн туугандарыбызга жакшы мамиле кылайык. Колубуздан келишинче жакшы сөзүбүздү сүйлөйүк, жакшы нерсебизди белек берейик дагы. Ороз айында туугандарыбыз менен мамилебизди оңдоюк. Ороз айыбызды Аллах Таала жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө, эмки орозого чейин жеткизгенге, эмки орозодо бир туугандарыңар менен, эжеңер менен, туугандарыңар менен, карындаштарыңар менен Алланын ыйык болгон Мекке, Медина шаарына барганга, бардык үй бүлөңөр менен барганга, Алланын үйүнө ибадат кылганга Аллах Таала насип этсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ичиңне сомду көндүрбөйбү? Баары бар экен. Кара. Италиядан келген кесме. Суджук. Чучук эле десең. Түрктөрдүн сужугу да амайт. Жага. Сен момду эле жасай аласыңбы? Бимар турганда эмне кыласың жасатып? Кайсыл жактан соода кылууну аял заты билет.